жаап сиздер өзүңүздөрдүн талабыңыздарды коюп атасыздар. Ошол талап боюнча кечетен бери иш жүргүзүп, мына бүгүн сиздер кече дагы ушундай талаптарды коюп аттыңыздар. Бизге тенди жабуу боюнча официалдуу түрдө кагасын алып келип бериңиздер деп айтып атасыздар. Мындан бир жума мурун дагы тиги Орайлы өкмөтүндө жыйын болгон. Анда дагы ошондой талаптарды койгонсуңар. Мына ошодон бери атайын меш ведомственный комиссиялар түзүлгөн. Алардын баардыгы иштеди. Сиздер кече күнү талаптарды коюп атканда мына замды жибердик, акимди жибердик. Түнү менен биз сүйлөшүп аттык. Мына кече өкмөттүн составы бекитилди. Ошол бекитилер самат эле мына сиздердин биринчи талабыңыздарды биз жеткиздик. Бул кишилер сүйлөшүп өзүнүн жыйынтыктуу жообу менен бул жерге келди. Анда эмесе жаңы шайланган өкмөттүн вице-премьер-министри Абдрахман Мамадалиевичке азыр сөздү берели. Мына сиздердин талабыңыздарды азыр мына бул жерде уюштуруучулар берди. Ушул боюнча сиздер менен азыр жоопту айтып берет. Биринчиден, ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Бизге кабар жетти. Өкмөткө кабарыңыздар болсо керек. Өкмөттүн жаңы курамы кечинде саат 7-де куралып бүттү. Жогорку кеңеш бекитип, анан кийин ушу кечинде мен премьер-министрден тапшырма алдым. Оторбаев Жомарт Кайыповичтан кабинетке кирбей туруп сиздерге келдим биринчи. Жумушчу сиздерден баштайын деп. Анткени бизге ушу элдин чогулуп турганы, элдин коюп аткан талабы, бул жерде болуп аткан мына кырдаалга, чүргөн кырдаалга, кече бир аз мындай туура эмес окуялар болуп кетти. Ошонун баардыгына биз кайдыгер көз менен карай албайбыз. Элибиз өзүбүздүн элибиз. Милиция да биздики, эл да биздики, кен да биздики, жер да биздики. Өкмөт ошо элге кызмат кылуу үчүн жаңы өкмөт түзүлүп отурат. Биринчи кезекте ошо өкмөт элдин талабын, элдин сунушун, элдин арзын угайлы, бул биздин биринчи милдетибиз. Экинчиден, албетте бардык маселелер ушу мыйзамдын негизинде чечилиш керек. Жакшы билесиздер, биз укуктук мамлекет куруп атабыз. Мыйзамга баарыбыз баш ийишибиз керек. Ушу премьер-министрден тартып жөнөкөй адамга чейин. Ошондуктан кече бир топ ар түрдүү мындай кырдаал түзүлүп, жакшы эмес окуялар болгон экен, жалпы республикага жетип, силер эле эмес, бүткүл республика бир аз тынчсызданып турат. Эмнеге мындай окуялар болуп атат деп. Эми сиздер койгон маселелер боюнча, сиздер койгон маселелерди ооз эки түрүндө дагы жетиришкен. Негизинен мына 3 талап экен. Анан бул маселелерди чече турган өкмөттүн алдында түзүлгөн геология боюнча мамлекеттик агенттиги бар. Ошол агенттиктин жетекчиси мына Зилалов Дүйшөн Текшербекович келди менен кошо. Келе жатканда дагы ошол сиздерден түшкөн сунушту, сиздерден түшкөн сын пикирди, ошону баарын чечейин деп, жолдо машинеде келе жатып чечип, тиешелүү органдарга кайрылып, элдин талабын аткаралы, элдин мүдөөсүн аткаралы деген максат менен келдик. Эми ушул киши өзү айтып берсин кандай чечимдер кабыл алынды. Жана биринчи эки талабыңар бар турбайбы негизгиси? Ошол компания азыр жетебиз азыр. Биринчи ошол токтотулсун, техникалык кетилсин деген. Ошол боюнча мына бул киши азыр силерге айтып берет. Урматтуу агайын туугандар, саламатсыңар. Мен Дүйшөн Зилалиев, МАМ геологиянын башчысы, жаңы башчысы менмин. Дайындалганга бир 7 айдай болду, кичине 7 айдан ашты. Урматтуу туугандар, өзүмдү кичине азыраак тааныштырып кетейин. Мен өзүм геолог эмесмин. Мен укук коргоо органдарынын кызматкеримин. Мени атайын дайындадым. Но геологияда бүгүн коррупция, баягы итчилик көп нерсе болуп атат деп, мыйзам бузуулар. Ошон үчүн мамлекеттин башчысы бизди ушул жака жөнөтүп, мени жөнөтүп, ушу кичине туура ыкмасына салып, мыйзамдуулукту сактагыла деген. Ошондуктан мен сиздерге айтып атам, мен үчүн эң негизгиси мыйзамдуулук. Ал эми лицензиялоо маселе боюнча. Бул Шыралжың боюнча бардыгыңыздарга белгилүү. 2005-жылы лицензия биринчи Фуркус деген компанияга берилген. Казактар. 2009-жылы ал аннулирование болгон, баягы өзүнүн эмелерин талаптарды аткарбаган үчүн. Ошол эле 2009-жылы Тидженхун деген Кытай компаниясына берилген. 2013-жылы былтыр июнда жогорку соттун чечими менен районный, городской, верховный деген 3 сотто өтүп, 3 жогорку соттун чечими менен Тидженхундун лицензиясы жокко чыгарылып,
лицензия емеге берилди. Алтын Күмүштак компания. Как правоприемник Фурхусту деп, Фурхусту сатып алды. Ал эми Мам геология эмне кылат? Июнь айында. Ошол жогорку чечимди ишке ашыруу үчүн ушундай комиссия чечим кабыл алат. Лицензия Алтын Күмүштакка берилсин деп. Ал эми ушул жерден баса белгилеп кетейин, урматтуу туугандар. Мага да сөз жетип атат. Азыркылар отуруп алып жерде лицензия сатып атат деген. Мунун бардыгы болгон мага чейин болгон. Мен ал лицензия кол койгон эмесмин. Бирок мен бардыгын изилдеп чыктым. Азыркы убакта болсо деле мен коет элем ага. Туура мыйзамдуу болгон чечим. Ушундай мен бардыгын карап чыктым. Ал эми бүгүнкү күндө бүгүнкү күндөгү шарттарды алып, жагдайды карап, мен кече күнү өзүмө бул компаниянын эмесин чакырттым. Тааныбайт экен, келдим ага, түндө сүйлөштүк, өтө катуу сөз болду. Бул жерде эгерде сен тил табыша албасаң, анда мындай нерсе бизге мындай иш кереги жок деп сүйлөштүк. Ал эми буна таң атпай эле бияка басып бердик. Мен өзүм балдарыма тапшырмаларды бердим эле. Мына кагаздар. Мен азыр окуп берем. Мына бүгүн эртең менен. Уксаңыздар, Бүгүн эртең менен мен окуп коем. Мен катыраак сүйлөйм, мына бүгүн, кыйкырып алачы. Сүйлөп алачы. Мына бүгүн эртең менен мага мен бул кагазды таштап кетем. Бүгүнкү күндө мына директору Зилалиев деп мага жолдоп тургатты. Мен жолдо болчумун, мен орун басарымга карады. Осо Алтын Күмүштак майнинг уккула. Относительно ситуации, сложившей в Бакаятинском районе Таласской области вокруг проекта Ширалджин, информирует Госгеологагентство. Бизге маалымат берип атат. Компания находится на стадии геолого-разведочных работ, чалгындоо иштер боюнча. Андан кийин в последнее время местные жители Бакаятинского района выходят с требованием о приостановлении деятельности компании, выражая обеспокоенность за негативное влияние на окружающую среду, экологию и здоровье населения. Эми орусча келип турган. Эми эң негизгиси. Настоящим мага маалымат берип атат. Настоящим компания дейт, приостанавливает все виды работ на месторождении Ширалджин. Бүт жумуштарды токтотту. Кроме того, андан тышкары мен талап койдум буларга. Госгеологагентство обязало Алтын Күмүштак вывести всю технику с месторождения. Мына азыр kel атат келет. Бардыгы чогулуп алышып, ошо чечимди кабыл алышты. Приостановить деп бүт бардыгы жок, убактылуу азырынча.
13 militsiyada ölecek. Bizde haber valla kıydım. Ömür boyu Ömür
айтасың кара сөз боюнча жана территориядан алып кетүүсү жана эске алынсын жана аткарылышы камсылданып жабылсын. Бул Зилаловдун сөзү. Так, экинчи иштелген штольный жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында экологиялык зыяндуулуктар орду камсыз кылынсын. Бул жанагы көйлөр бар жабылып, тазаланып, ордуна кабыл алынсын. 3 апрелде Боотерек айылында болуп өткөн инцидент жанагы милициялардын немеси боюнча берилген биздин талап мындай чечилди. Акырын эле окуп коеюн. Так. Иш козголсун милициялардын объективдүү баа берип, областтык прокуратурасынын немесинде милдеттерине жүктөлсүн. Катышты ок аткан карапайым элге куугунтуктоо болбошу эскертилсин. Элдин арасында эч ким камалбасын. Туура жеткиз боло ошону. Туура жеткилер. Анан эртең күнү балдарды ким алып düşпөсүн. Так. 5-чи пункт боюнча кайрылууну геология агенттигинин тарабынан каралып, жобу элге берилсин. 5-чи пункт боюнча. 5-чи пункт биз талашты, жалпы талашты экологический өрөң кылабыз дегендин жобун берилсин. Бул геология жанагы агенттиги берет. Зилалов. Кол койгондор Маматалиев, вице-премьер-министр, Байсеитов, мен, Курманалиева, губернатор, Зилалиев, бул геология неменин директору, Айтбаев, биздин аксакал, Тынысова, Аким, Сулайманов, элден, Атанбаев, Татчы, Айтбаев, Атантаев. Жалпы өрөң боюнча мына кайрылган жалпы өрөңгө чөттө 5-чи талапта мамлекеттик геология агенттигинин тарабынан каралып, жобо элге берилсин деп. Ошондо жалпы Туаз областында кеңештерге каршыбыз. Ошону жаап берүүгө Талас өрөң эмес, Кыргызстан Республикасы. Жок, Кыргызстан эмес биз. Ой, молодец, 5 метров.